Кайрымдуу инсандардын ортосунда бир татыктуу көпүрө болуп берели деп ушул демилге көтөрүп, ушул демилгенин үстүндө аракетте жүрөбүз бүгүнкү да Кудайым буйрса. Анан деги эле кыргыз айсыл жерде кыйналып аткан болсо, колубуздун келишинче аракетти жасап атабыз бүгүнкү күндө ушу карапайым калың журтубуздун колдоосу менен бүгүнкү күндө. Биз бүгүнкү күндө өзүбүз кылып атабыз деген алыспыз. Биз өзүбүздүн күчүбүз жетпейт. Жалгыз аттан чаң чыкпайт дейт. Жалгыз адам эчтекени калбайт. Артыбыздан мына колдоп аткан карапайым калың кыргыз элибиз колдоп бүгүнкү күндө ушундай бир жакшы иштерге себепчи болуп атабыз бүгүнкү күндө. Анан айтаар эле бул жер Жалал Абад областынын Базар Коргон районунун Кызылайыл жеринде турабыз бүгүнкү күндө. Өтө оор тагдырда жашаган агабыз эниси менен, жубайы менен ушу биринчи топто, экинчи топто жашап келген. Өтө оор тагдыр, өтө оор турмуш экен мындай айтканда. Анан айтаар элем ушу ар бир кыргыздын туугандарга, кайрымдуу инсандарга кыйналып аткан бир туугандарга өзүбүздүн Аллах берип аткан ырыскыбыз менен тең бөлүшүүнү унутпасак, кол сунганды унутпасак, кайдыга карабасак бүгүнкү күндө. Кудайым буйрса мына энекебиздин жашоо турмушу өтө оор экен, үй жайын байкап атасыздар өзүңүздөр. Агаларыбыз менен ушул жерден өзүбүздүн агаларыбыз мына Турат байгелер өздөрү сунуштап атат Кудайым буйрса. Дагы да жазда бир Кудайым колдоп, элибиз колдоп, ушул энекебиздин муктаждыгын биргеликте чечип берсек максат Кудайым буйрса. Анан кийин Кудайым сизге шифасын берсин, бул ар бирибизге берген сыноо экен Кудайым. Сабыр этебиз. Муну арга жок. Анан айтаар элем ушул кеңештерге. Бүгүнкү күндө ушундай Кудай берип аткан ушундай мүмкүнчүлүгүбүз баарында, ден соолугубуз баарында бир жакшы ишке себеп болуп калса. Ким билет, мен дагы эртең өтө оор тагдырга келип калат. Балким ошол күнгө жеткирип өтсөм деп. Сооп калайлы бүгүнкү күндө. Сом менен гана соолашып, сомдун артынан гана чуркабастан, сооп таап калган жерде чакырат элем мекендештерге. Ошол ага сиз өзүңүздүн өмүрүңүздү айтып Жер кайсы жер? Адрес. Болгон району Кызылай айылы. Көчөчү. Тарыхчы. Телефон нөмерлерiniz бар, бир турган мекендештер сиз менен байланышып, колунуздан бир жардам көргөзөм деген мекендештерге телефон нөмерлерiniz бар экенин айтып берсеңиз. 79 68 61 30. Дагы айтып берсеңиз. Биздин өтүбүз байланыш 68 61 30. Tamam. Çarpı. Ya. Biraz ne tamam. Bunu aydı. Макай бир туугандар өтө оор тагдыр. Биринчи топту агабыз ушундай коляскага өмүрү байланып калып. Жубайдан ушу экинчи топтогу майыпкен. Энеси менен үч эле жан ушундай. Эскилиги жетип калган бүгүнкү күндө өтө эскилиги жетип калган ушундай квартирада турушат экен бүгүнкү күндө. Бардык мекендештерге алыста жүргөн деги эле кыргыз бир туугандарга баарыңыздарга Аллах ыраазы болгон болсун. Эки дүйнө бакыт берген болсун ар бириңиздерге. Рахмат баарыңыздарга буйруса. Жаңырып заман эй, жаңымын баба салтын улантты. Намысын бийик сактаган эл, табышын тыңдап жүрөктө. Кадырын туюп барктанам кайратынан жанбаган, калың элди барктаган. Салам алейкум, мекендештерим, бир тууган мусулмандарым. Баарыңыздардын Рамазан айыңыздар кут болсун. Орозоңуздар кабыл болгон болсун.
эмнени тилек кылып, эмнени ниет кылып орозо кармасаңыздар, ошол тилек ниеттериңиздердин баардыгын Аллах таалам кабыл кылган болсун. Буюрса мынакей биз Жалал Абад областынын Базар Кургон районуна караштуу Кызылай айылында бир үйдө 3 жан жашап келген, 3өөнүн 2 майып, 3-үчүсү дагы оорук жан. Ошол бир туугандарыбыздын өтө оор, жүрөк ыйлаарлык, жүрөк сыздатаарлык тагдырда жашап келгенин көрүп, январь айларында барганбыз. Ошол оор тагдырын эске алып, бул үй бүлөгө сөзсүз ак өргө тургузуп берүүнү убада кылганбыз. Ошол убадабыз курук эле болбостон мынакей Кудайым буйруп, Орозонун күнүндө, жаздын күнүндө ушул бир туугандарыбызга ак өргөнү баштап турабыз. Мынакей азыр бул үй өтө эскилиги жеткен, авариялык абалда күн кечирип келишкен. Караңыздарчы, өтө эскилиги жеткен үйдө. Кудайдын буйругу менен мынакей бул жерди тазалап, мынакей үйдү баштоонун астында турабыз. Мен бул менен эмнени айтмак элем, мекендештерим, бүгүнкү сом менен содалашкан заманда сооп таап калсак, бул жасап аткан соопторубуздун үзүрүн ахиретте көрөбүз, чыныгы жашоодо көрөбүз. Бир туугандар, сомду эле ойлобостон соопту да ойлосок, мен баарыңыздарды чакырып элем, мекендештер, ушул бир туугандардын үйдүү болуп калышына баарыбыз биргеликте себепчи болуп калайлы. Кайдыгер карабайлы, мекендештерим. Буюрса ушул үй бүлөнү сууга калтырбай киргизип алсак деген ниет, максат буюрса. Өтө оор тагдырда жашаган кабыл албайсыңарбы дегенмен биз келгенбиз бул жерге. Буюрса келип мынакей жашоосун көргөндө чынында жүрөк ыйлаарлык жашоону көргөн. Бир үйдө 3 майып, мынакей мындай коляскада агабыз ушундай өтө оор тагдырда жашап келет. Үйүн көрсөк, ол үй енді эски үй болгон, өтө эскилиги жеткен, ушундай авариялык абалда болгон. Ал буюрса ошол балда демилге көтөрүп, ушул айылдын тургундары буюрса шаштырып дегендей, ушул айылдын да өздөрүндө айылдын тургундары деле четинен колдоп, өтөн фундаментти бир агабыз ушул айылдын агабызды, дагы бирөөсү, кыскасы ушул айылдын да тургундары баары ынтымакташып, ушул агабызга үй баштаганы турабыз. Биз болгону жөн гана ортодо көрбөйбүз. Болгону биз жөн демилге көтөрөбүз. Бул демилгебиздин артынан канчалаган кыргыз элибиз колдоп, ушул иштерди ишке ашырып буюрса мынакей. Эрлеге анаңызда Кудай болсо келгенде айтканбыз го, буюрса баары жакшы болот. Эске алабыз. Биз да мына ушул айылдын идилерибиз менен, күчөлөрүбүз менен бат-бат байланышып баштайбыз. Эч кандай жарат болбогула. Баардык нерсе бир Алладан. Буюрса Алладан эч коркпостон баштайлы деп, мына ушул айылдын тургундары менен, идилерибиз менен кеңешип, сүйлөшүп, бүгүн Кудай буйруп иш баштап отуруп. Анан кыргыз элине ыраазычылыгыбызды билдирип, дагы да кайрылууңузду айтып койсоңуз болот бул жакачы. Урматтуу кыргыз эли, ушул орозо ошол баардык жардам берип аткан өмүрлөр узун болсун, Алла ыраазы болсун. Болду да. Эми son картаны айтып
gitti